Саламатсыздарбы урматтуу дыйкандар, урматтуу фермерлер. Бүгүн биз мынау жашылча өстүрүү боюнча кезектеги видео сабагыбызды даярдап жатабыз. Бүгүнкү темабыз бул жерди күзгү даярдоо болуп эсептелет. Жерди кантип даярдайбыз? Биринчи кезекте мына көрүп турганыңыздардай жерге күзүндө берилүүчү жер семирткичтерди толук нормасы менен берилиш керек. Бирок алардан мурун кылынуучу иштер жерди биринчи жолу кыла турган иштерибиз эгин биринчи ошол жердеги эгин жыйыштырып алынгандан кийин топуракты участканы жакшылап тазалап алышыбыз керек. Андан кийин тазаланган жерди керек болгон учурда жакшылап сугаруу керек. Мына азыр көрүп турасыздар, биз даярдоочу участкабыз жакшына сугарылган, сугарылбаган эч бир бөлүгү калган эмес. Сугаруунун негизги максаты бул биринчи кезекте ошол айдоонун сапатын жакшыртып берет. Экинчи кезекте эң негизгиси бизде ошол мурдагы эгинди жыйыштырганыбыздан кийин миңдеген, миллиондогон ото чөптөрдүн үрөндөрү талаада калат. Ошол нерселерди өндүрүп берет. Ошол өндүрүп чыккандан кийин таладагы айдоону жүргүзгөнүбүздө ото чөптөрдөн талаабыз арылат, тазаланат. Андан кийинки кыла турган иштерибиз, негизги кыла турган иштерибиз бул жер семирткичтерди берүү болуп эсептелет. Биринчи кезекте бизде эң негизгиси күздө берүүчү жер семирткичтерден бул органикалык жер семирткичтер күздө берилиш керек. Органикалык жер семирткичтерден бизде көбүнчө кадимки кык колдонулат. Мына жерде азыр топурактарды көрүп турасыздар. Бул жерде толугу менен кык берилген. Эми буга кошумча бериле турган жер семирткичтерден биздин негизги максатыбыз азыр ушул биздин дыйкандарыбыз көбүнчө күздө бериле турган жер семирткичи амофос болуп атат. Амофос дагы бул жакшы удобрение. Курамында бул фосфор жана азот элементтери бар. Бирок өсүмдүктү биз канчалык деңгээлде толук кандуу азык элементтери менен топуракты камсыз кыла турган болсок, өсүмдүктүн өсүп өнүгүүсү келечекте анын натыйжасында түшүмдүүлүккө таасир кылуусу чоң мааниге ээ. Ошондуктан биз бүгүнкү сиздерге көрсөтүп бере турган нерсебиз ошол бул жерде колдонулуп келе жаткан амофостун ордуна диамофоска жер семирткичин колдонууну азыр көрсөтүп беребиз. Мына ошол биз азыр жерге берүүчү минералдык жер семирткичтерибизден диамофоска болуп эсептелет. Курамында 10% азот, 26% калий, 26% фосфор, 26% калий. Ошондой эле көрүп турасыздар, мына жерде күкүрт, магний жана кальций, меза элементтери дагы камтылган бул нерседе. Дыйкандар көбүнчө жер семирткичтерди сатып алып жатканда, сатуучу дагы ошо дыйкан дагы алып жатканда көбүнчө удобренияларда эч бир сапаты жөнүндө, анын документтери жөнүндө бир көңүл бурулбайт. Ошондуктан анын натыйжасында көпчүлүк мезгилде бир сапатсыз жер семирткичтерди дагы алып калган мезгилдери көп эле учурап турат да дыйкандардын арасында. Менин айтып кетейин дегеним, ошо сатып алып жаткан жерде анын сапатын тастыктоочу документтерди, анын лабораториядан өткөзүлгөн натыйжалары барбы, же болбосо ушул жер семирткичти сапатын тастыктап берүүчү сертификаттарга ээби, ушул документтерди сурап, көрүп, ошонун негизинде сатып алган мындай жакшы болуп эсептелет. Бул семирткичтерди колдонууда дыйкандарда ар түрдүү суроолор жана ар түрдүү тажрыйбалар бар. Кээ бир дыйкандарыбыз мындай жер семирткичтерди эгүү алдынан жазында беришет. Кээ бирөөлөрү ал эгип алып туруп беришет. Ошондуктан буну так кылып айтып кетчү жер, эң жакшы натыйжа бул диамофосканы фосфор, калий жер семирткичтерин күзүндө берген эффективдүүлүгү же болбосо натыйжалуулугу жогору болот. Эмне үчүн? Биринчиден, ошо биз азыр жерге берип коебуз, мына органикалык жер семирткич менен кык менен кошо беребиз дагы. Бул жер семирткичтер секин, кыйын эрүүчү жер семирткичтерге кирет. Азыркы жааган жаамгар, күзүндө жааган жаамгар, кышындагы карлардын таасиринин натыйжасында эрте жазга бизде бул жерлерибизге
ошо жашылчалардын көчөттөрү февраль айларында отургузула баштайт. Ошол февраль айларына азыр мисалы үчүн мына бул сентябрдан неме болсо, октябрь, ноябрь, декабрь, январь 4 ай, 3 ай, 4 ай, 5 айдын ичинде эрип өсүмдүккө сиңимдүү формага келип турат. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби фосфор жана калий элементтери өсүмдүктүн жаш мезгилинде талап кылат. Бул элементтерди өсүмдүктөр өтө жаш мезгилинде кылат. Ошондуктан биздин дыйкандарыбыздын кээ бир кемчиликтери ушунда турат. Өстүрүлгөн көчөттү алып келип туруп, элементи жок, жерге эгилет дагы баягы элементтери жок. Негизи өзү биринчи топуракты элементтерге байытып алып туруп, ошол байытылган топуракка көчөттөрдү отургузганыбызда көчөттөрдүн өсүүсү, өнүгүүсү жакшы болот.